Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 28 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Чүй областы Жайыл району Сосновка айылында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу жер участогу бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен Сосновка айылынын чыгыш тарабы Абдрахманов көчөсүндө жүрөм туғандар. Сатылуучу участогубуз ушул Абдрахманов көчөсүнөн түндүктү карай бираз басып барганда жайгашкан. Бул азыр турган жерим Абдрахманов жана Крупская көчөсүнүн кесилиши. Бул Крупская көчөсү менен сиздер түз барсаңыздар, жанакы Кара балта түз түшкөн чоң трассага бара аласыздар. Ушул эле жолдун жээгинде мектеп, садик, бир зал жана башка ушундай керектүү объекттер жайгашкан. Анан кааласаңыздар, эгер сиздер бул көчө менен түз мындайынан кетсеңиздер, Белоцкий менен шаарга Бишкекке карай кете аласыздар. Ушул жерден Бишкектин өзүнө бир маршрутка түз барат туғандар. Жана Кара балтага деле барган маршруткалары көп. По пути машине, таксилер деле Кара балтага көп катташат экен. Анда мен сатылуучу жерге карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туғандар. Мына ушул Абдрахманов көчөсү менен түз түшүп бара бересиздер. Мынакей туғандар. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу жер участогуна да жетип келип калдым. Сиздер жанагы Крупская Абдрахманов көчөсүнүн кесишинен түндүктү карай 600 метрдей басып келип, анан чыгышты карай Восточный көчөсүнө бурулат экенсиздер. Кийин анан дагы бираз сол тарапты карай басып келсеңиздер, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу участогубуз жайгашкан. Негизи боюнча ээсинин номерин мен экранга калтырам. Ээси менен звоноктошуп деле келсеңиздер болот. Сатылуучу участогубуз Сосновканын чыгыш түндүгүндө жайгашкан. Чыгыш түндүгүндө. Мектепке деле жөө барсаңыздар болот экен. Мынакей бул жакта кошуналар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми участок жөнүндө айтсам, жеринин аянты 15 сотук туғандар. Окей. Бул чыгыш чегерасы ушул жерге чейин. Батыш чегерасы ушул жерге чейин. Бул жакта план боюнча көчө бар экен, чоң көчө. Бираз чыксаңыздар, бул жерде кесилиш көчө бар экен. Өйдө кеткен, анан батышты карай кеткен. Дагы бир көчө түшөт экен ал жерге. Свет, суулар бул кошуналарга чейин келген. Ошол жерден сиздер бул жакка чейин дагы тартып алсаңыздар болчу. Болсом светти бул жактан деле тартып алсаңыздар болот, бул кошуналардан деле. Анан документтер боюнча мынакей кызыл китеп бар. Ээсине жөн эле коюңуз. Кардар келсе, кардарга көргөзүңүз десем, жок, бир көргөзүп кое бер дегендигине. Мынакей алып чыккан экен. Кызыл китебин деле сиздерге көргөзүп коеюн. Анан келгенде ачып окуп өзүңүздөр текшерип аласыздар. Кызыл китеп бар тугандар. Батыш чегара, чыгыш чегарасы бул жакта дагы белгилүү болуп турат. Ондай арык сыяктуу болуп бөлүнүп турат тугандар. Анан түндүк чегарасы бул эшек көрүп турган эшегиңиздерден да бир аз ылдыйракка чейин болуп калат. Кыскасын айтканда, жеринин аянты 15 сотук. Өзүңүздөр элестетип алдыңыздар да, 15 сотук тугандар. Анан ылдыйракта полилар бар экен, чоң канал бар экен, бир аз бассак. Ошол чоң каналдан ылдыйракта дагы полилар көп экен, суу кенен дейт тугандар. Полия менен иштесеңиздер деле болот бул жака келип. Кааласаңыздар, мынакей адырлар жапжашыл болуп азырга чейин. Азыр 28 июнь болду, бирок Сосновканын адырлары, тоолору жапжашыл. Кааласаңыздар, мал баксаңыздар деле. Азыркы учурда мына бул жерде эле жаш балдар кой, уй, аттарды багып жүргөн учуру. Кааласаңыздар, адырга деле айдап койсоңуздар болот экен. Эми мынакей аралатты көргөзөйүн. Бияка бир аз шагыл төгүлүптүр. Ээси негизи боюнча бир аз фундамент бир нерсе куяйын деп ойлогонбу, кыскасы бир аз шагылы деле бар экен. Негизгиси тугандар документтер бар. Мынакей кызыл китеп бар. Баасыны 570 000 сом деп атышат тугандар. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам. Бир российский WhatsApp турат, бир Кыргызстан номери турат тугандар. Ошол каалаганыңызга звонок кылып жазып сурап алсаңыздар болот. Мынакей бул түндүк чегарасы. Ушул жерге чейин болуп калат экен. Окей. Бул жерге чейин 15 сотук жер. Андан ары. Дагы эмне негизги маалыматтар калды тугандар. Бишкек шаарына түзмө-түз бул жерден маршрутка эртең менен саат 6-нан баштап каттайт экен. Түз эч кандай пересадка эмес, түз ушул жерден сиздер Бишкек шаарына жумушуңуздар болсо түз барып, кайра түз бул жакка чейин келе аласыздар. Кара балтага по пути машинелер, таксилер, маршруткалар деле толтура. Жум дейм. Азыр үні чыгат азыр. Жум. Бакырба. Дагы эмне маалымат калды тугандар.
ушул маалыматтар. Негизги маалыматтар дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 15 соток Сосновка туугандар. Бишкек шаарынын батыш тарабы, Чүй областы, Жайыл районуна карашса керек. Жайыл районуна, Сосновка айылы. Көпчүлүгүңүздөр эле билген, буяктан Бишкек ош жолу бар. Түз кетсеңиздер, андан ары түштүк областтарга кетесиздер, буяктан чыгыштарга кетсеңиздер, Бишкек шаары, Сокулук, Беловодск баарына барсаңыздар болот. 570 000 сом сүйлөшүүгө туугандар. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болсо, жана ошондой эле кимдир бирөө азыр участок издеп жүргөндөр деле көп туугандар. Акчасы даяр, бирок участок таппай, ары карап, бери карап жүргөндөр деле көп. Достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер көп адамга жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.